Айлакер абышка, малай болгон аюу жана кежир кемпир. Автор Амангелди Мисиров. Илгери токойлуу тоодо абышка кемпири менен өзүнүн кепесинде аюу болсо жакын эле жерде үңкүрдө жашачу экен. Абышка менен аюу ошол тоо арасындагы токойдо таанышып калыптыр. Кандайча дейсиңерби? Ал мындай болуптур. Бир күнү абышканын кемпири сүйлөнүп, жакында кыш келет, жыйган отунуң өтө аз, көбүрөөк жыйна деп, абышка байкушту күн сайын токойго отунга жөнөтө берчү экен. Бүгүн дагы абышка колуна балта алып, белине арканды ороп кетип бара жатса, аюу күркүрөп алдынан чыга калып: "Ой абышка, менин токоюмдун дарактарын эмнеге кыйып жүрөсүң?" деди. Абышка коркуп кеткенин билдирбей: "О аюке, саламатсызбы? Мен куураган бутактарды кыйганып бара жатам, анын зыяны деле жок." Абышканын саламдашып, сылык жооп бергенине карабай, ороңдогон аюу: "Болбойт дедим, болбойт" деп ачууланып кирет. "Анда эмне кыл дейсиң аюке? Отунсуз барсам кемпиримдин каарына калам" деп абышка дагы жумшак сүйлөйт. Абышканын улам сылык жооп бергенинен улам аюу ойлонуп туруп: "Анда экөөбүз шерттешебиз" дейт. "Кандайча?" дейт абышка кызыга сурап. "Экөөбүз күрөшөбүз. Ким жыкса токойго ошол ээлик кылсын." "Жок, андай болбойт" дейт абышка. "Анткени токой жараткандын мүлкү экөөбүзгө тең тиешелүү. Аны кызганып эмне кылабыз?" "Анда кандай сунушуң бар?" деп сураптыр аюу. "Күрөшсө күрөшөлү. Бирок сен жыгылсаң мага 1 жыл малай болуп иштейсиң. Мен жыгылчу болсом, менин бал челегим бар эмеспи? Сага дайым сураганыңда да 1 чакадан бал берип турайын" дейт. Балды уккан аюу шилекей агып, шашып кетип: "Макул абышка, макул" дейт. Ошентип аюу менен абышка күрөшө кетиптир. Чындыгында аюу абышкадан күчтүү эле да. Абышканы аюу эми жыга турган болгондо абышка аюунун колтугуна колун салып, кытыгылап жибериптир. Ошондо аюу ырсалактап: "Жыгылдым абышка, жыгылдым" деп күлүп жатып калыптыр. Эми абышка аюуга отун алдыртып, үйүнө күндөгүдөн көп кылып алып келиптир. Кемпири: "Мынча отунду кантип жыйнадың?" дейт. Абышка болгон окуяны кемпирине мактанып айтып берет. "Ой келесо абышка, отун терип берсе эле макул болосуңбу? Аюуга айт, үйгө да келип жумуш кылып берсин. Аюуну тез чакырып иш кылдыралы" деп кемпир кежирленип туруп алыптыр. Айласы кеткен абышка токойго келип: "О аюуке" деп кыйкырып жатып, араң таап: "Шерт деген шерт. 1 жылга чейин үйүңдө кызмат кыламын дегенсиң деп ошону аткар" дейт. Аюу шертин ойлоп уялып, аргасыздан макул болуп, абышканы ээрчип үйүнө келиптир. Аюу келери менен кемпир аюунун колуна шыпыргы карматып, үй шыпыртат. Үйдү шыпырып бүткөндөн кийин колуна 2 чака берип, сууга да жөнөтүптүр. Аюу эми сууну көтөрүп кирсе, кемпир колуна куржун карматып, токойдон алма терип кел деп айласын кетириптир. Аюу ошентип алма терип келет. Бир күнү кемпир эрте менен туруп, аюуну ойготуп, колуна капты карматып, жаңгак тергени жөнөтүптүр. Аюу жаңгактын башына чыгып, шатырата күбүп, жаңгак терип берип, үй ишин аткарып жүрсө, күз өтүп, кар жаап, кыш келип, суук түшүптүр. Эми кемпири абышкасына: "Мен үшүп жатам. Аюунун тону жылуу экен. Мага сыйрып, аюунун жылуу тонун алып бер" дептир. Муну уккан аюу коркуп кетип, токойго кире качыптыр. Ошондон бери аюу адамдарга көрүнүүдөн коркуп качып жүрөт дешет.